Өлкөдө алгачкы сөөк чучугун алмаштыруу операциясы август айында жасалат. Ал эне жана баланы коргоо боюнча улуттук борборунда ишке ашырылат. Учурда даярдыктар көрүлүп жатат. Мекемеде атайын бөлүм даярдалып, эң керектүү болгон медициналык жабдуулар сатылып алынды. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев операция жергиликтүү жана түркиялык дарыгерлер менен биргеликте жасаларын айтты. Өлкөдө жылына 60-80 балага операция жасоо керек. Ал эми чет өлкөдө сөөк чучугун алмаштыруунун баасы $100 000 түзөт. Костный мозг алмаштырууда алла и ауто пересадка болот. Азыркы кезде 4 жаран даярдалып атат и 2 августта Кудай буюрса ошо пересадка костный мозгун дагы биз бекер баштайбыз. Ооруканалар медициналык жабдуулар менен да камсыздалууда. Министрлик 20 аппаратка бөлүнгөн каражатка Кыргыз фармация аркылуу 31 санариптик рентген аппараттарын алган. Жалпысынан 83 миллион сом үнөмдөлгөн. Ал бир аппарат 10 миллион сомдон алынган. Бирок Кыргыз фармация өзүнө алып, өкмөттөн 20 аппаратка гана бөлүнгөн 20 миллион сом. Biz azırkı gezde 20 milyon somgo 31 sıfır aparat aldık. Ekonom bolup turup anın üstünde dağı 11 biz aparatı aldık. Кыргыз фармация ишканасы аркылуу дары каражаттары да арзан баада алынып келинүүдө. Учурда мекеме дарынын 600дөй түрүн 290 саламаттык сактоо уюмуна жеткирип берген. Дарылардын баасы тендер менен алынган учурга салыштырмалуу 200-600% чейин арзан. Учурда арзан баадагы дарылар менен камсыз кылган 84 мамлекеттик дарыкана бар. Оору больницада жатканда Кыргыз фармация дары-дармектер менен жеткирип турат. Андан кийин 7 күн 10 күнөн чыккандан кийин дарылануу үйлөрүндө жүрөт. Ал жакка биз дагы мамлекеттик дарыкана Элемандан Кыргызстан боюнча 84 ачылып, бардык аймактарда жетип 20-25% арзан келип атат. Өлкө боюнча быйыл 52 медициналык мекеменин курулушу аяктайт. Мекемелердин инфраструктурасын жакшыртууга республикалык бюджеттен жана өнөктөштөрдүн эсебинен 948 миллион сомдон ашык каражат каралган. Бул тууралуу Алымкадыр Бейшеналиев министрликтин жарым жылдык жыйынында билдирди. Ушул тапта дагы 20 оорукананын долбоору даярдалууда. Азыркы кезде Ошто 350 койкалуу клинический больница курулуп баштады. Ысыкөлдө, Караколдо, Ысыкөлская областной больницада 350 койка курулуп баштады. И Бишкек шаарындагы балдар клиникасы курулуп атат. Быйыл мен жана айтып кеткендей, азыркы кезде 220 койкалуу детский больница курулуп атат. Быйыл жылдын аягына бүтөт деп биз пландаштырып атабыз. Ошондой эле Ош жана Талас шаарында перинатальный центр курулуп баштайт. Жалал Абад шаарында клиника курулуп өткөнү калды. Саламаттык сактоо министрлиги жарым жылдыкта бюджетти 47,1% аткарды. 2024 жылга бюджет 38 миллиард 435 миллион сомду түзгөн. Анын 28 миллиард 718 миллиону республикалык бюджеттен каралган. Былтыр жыл башында министрликтин бюджетинде 391 миллион 800 миң сом калган болсо, жарым жыл ичиндеги калдык 429 миллион 600 миң сомду түздү. Иния Тергешева, Руслан Бараненко, ЛТР Бишкек.